بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала баарыбыздын билип билбей жасаган күнөө иштерибизди, ката кемчиликтерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Мына ушул бүгүн окуй турган жума намазыңыздарды Аллах Таала кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Амин я раббал аламин. Биз мына ушул нерсени жакшы билишибиз керек. Бул жашоодо биз жашаган кезде динибизди, ислам динини илимдин негизинде, ошол шарият илими алып келген Куран сүннөттүн негизинде карманабыз. Эми биз мусулманбызбы? Мусулман болгондон кийин Аллах Таала өзүнүн момун пенделери үчүн асманда жана жерден чоң болгон бейишти, жаннатты даярдап койду. Эми биз бул жашоодо бизге үлгү боло турган адамдар бар. Үлгү боло турган адамдар бар. Алардын ошол көзү мындайча айтканда алар эч ак эле бул дүйнөдөн өтүп кетишкен. Албетте алар сиздер жакшы билген Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары. Абу Бакыр, Умар, Усман, Али радиаллаху анхум жана башка сахабалар биз үчүн үлгү. Биз мына ушул сахабалардын изинен жүрөбүз. Динибизди карманганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көрсөткөндөй сахабалар кандай жүргөн болсо, мына ошондой жүрүшүбүз керек, мына ошондой динибизди карманыбыз керек. Мына ошондуктан Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жана анын сахабалары динибиздин эң негизги булагы болуп саналат. Сахабалардын жашоосунан үлгү ала турган өтө пайдалуу, өтө үлгү ала турган окуялар, хикаялар өтө көп. Мына ушуну жакшы билип алайлы. Иманыбыз дайыма көтөрүлүп турбаса, бул күнөөлөр иманга таасир берет. Имандын көтөрүлүүсүнүн бир себеби бул сахабалардын өмүр баянын окуп үйрөнүү. Сахабалардын өмүр баянын окуп үйрөнгөн кезде алардын бейишке болгон аракеттери жана динди кармануулары жана Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ээрчүүлөрү тууралуу көптөгөн маалыматтарды алсак болот. Эми ислам тарыхында карасак, сахабалардын жашоосунан үлгү ала турган өтө көп сахабалар бар. Эми мына ошол кээ келтирсем, кээ ошол хадистердин негизинде үлгү ала турган, бейишке аракет кылган, умтулган сахабалардын жашоосунан бир үлгү алсак, мына ушул айтыла турган азыркы окуялар сахабалардын жашоосунан, алардын бейишке болгон аракеттеринен, умтулгандарынан бир үлгү алсак болот. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума, ушул киши Куранды тафсири менен өтө жакшы билген чоң аалым, муфассир болгон. Күндөрдөн бир күн өзүнүн шакирти Ата ибн Рабахка айтат: "О Ата ибн Рабах, мен сага ушул көз алдыңда биз сыяктуу эле дем алып, биз сыяктуу эле басып жүргөн бир бейиштик, бир жаннати бир аялды көрсөтөйүнбү?" дейт. "Ала урика мин ахлил жанна", мен сага бейиштик бир адамды көрсөтөйүнбү дейт. Ошондо Ата ибн Рабах: "Ооба, көрсөтүңүз. Болбосо ошол
Adam ошол аял жашап турат. Өмүрү түгөй элек. Ошону көрсөтөйүнбү дейт дагы. Ошол аялга байланыштуу бир хадисте айтат. Карагын дейт, мына ал кара аял дейт. Кара түстүү аял, кара денелүү аял. Ушул аял жаннати аял дейт. Бейиштик аял дейт. Ушул аял дейт, күндөрдүн бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келди дейт. О Аллахтын элчиси, мен эпилепсия менен ооруймун дейт. Талмам тутуп калат дейт. Ошол талмам туткан убакытта, эпилепсия болгон убакытта өзүмдү жоготкон кезде көйнөктөрүм ачылып, авраттарым ачылып калат. Аллахка дуа кылың, мына ушул оорудан айыгып кетейин дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сага айтарым дейт. Эгер сабыр кылсаң бейиш болот. Эгер азыр дуа кылсам, дуаң кабыл болуп айыгып кетесиң дейт. Жаннатты каалайсыңбы, бейишти каалайсыңбы, жаннатты каалайсыңбы же ушул эпилепсия ооруңдан айыгып кетүүнү каалайсыңбы? Тандоо сенде, ыктыяр сенде дейт. Жанагы аялды караң, бейишти кумсап турат, бейишке чаңкап турат. О Аллахтын элчиси, албетте жаннатты каалаймын дейт. Бирок бир нерсени сураймын, Аллахка дуа кылыңыз. Ушу эпилепсиям тутуп калган убакытта, талмам тутуп калган убакытта, şu авратым ачылбаса, көйнөгүм көтөрүлбөсө дейт. Калганына чыдаймын дейт. Калганына сабыр кыламын дейт. Мына ушундай болот. Ошон үчүн Абдулла ибн Аббас сага о Ата ибн Рабах деп өзүнүн шакиртине айтып атат. Мен сага жаннати бейиштик аялды көрсөтөйүнбү? Мына биздин арабызда басып жүрөт, сүйлөп жүрөт, тияк бияка басып жүрөт. Ушу кара аял жаннати дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бейишти уада кылды. Ошо аял бейиштик аял эми жаннатка кире турган адам көз алдыңызда жүрсө, эми акыр акыбетте эмне болобуз? Кимибиз тозокко түшүп калабыз, кимибиз жаннатка түшүп калабыз, Аллах билет. Бирок көз алдыңызда жаннати адам басып жүрсө, бул башкача болот. Мына караңыз, мына аялдын сабырдуулугуну. Эми азыркы кезде кичине эле бир ооруп калса, дем салдырам дейт дагы, дем салдырууда дагы чектен чыгып, көз ачыктар калбайт, төлгөч калбайт, бакшы калбайт. Бу ошол ишке Аллах рухсат берген, рухсат бермеген айырмасы жок, бара берет. Көз ачыкка дагы бара берет. Бакшыларга болот, экстрасеанстарга барат, таразалабайт. Бул ширк го, бул бидат го. Кайт бул ишиңден барба аларга десең, ушунан бир болуп калат, ушунун бир себеби болуп калат дейт. А бул нерсени Аллах Таала кайтарган. Эгер инсан шифа издей турган болсо, бул адал болгон туура жолго шифалар толтура, көп. Шайтан мына ушул убакыттарда пайдаланып кетет. Анан бир көз ачыктын үйүндө жылдап жүрөт. Алар алдап акчасын алат. Алар эч качан айыктырбайт. Бул айыктыра турган, ооруга шифа бере турган бул Аллах. Эгер инсан ооруп калса, кандай оору менен оорубасын, өзүнө дем салсын. Фатиха сүрөсүн окуп өзүнө дем салып алсын. Жана ошондой эле эгер окуй албай калган болсо, анда бирөөгө кел мен окуп кой Фатиханы деп окуп кой дейсиң. Анан жылдап эле ой эшикти такылдатып жүрө бериш болбойт. Анткени ар бирибиз ыстык жанбыз, ооруйбуз. Ар бир инсандын башында оору бар. Инсан экен, ал ооруйт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам да ооруган. Эми инсан мына ушул убакытта мындайча айтканда туура шариятка ылайык жол тутуш керек. Анан окутат десең, анан эмне? Барып көз ачыкка дагы окутат, мына экстрасеанстарга барып окутат, бир шайтандарга барып окутат. Бул иши менен ал бидат жасайт, бул иши менен ал эмне ширк жасайт. Акыр акыбетте эмне болот? Акыр акыбетте жамандык менен бүтөт. Мына ошондуктан ар бир нерседе шариятка ылайык жол тута турган болсок, Аллах Таала өзү жардам берет. Анткени кээде оорулар бар, мындай оорулар бар, айыкпайт. Анан жүрө берет инсан баласы кыйналып. Жок, сабыр кылса, балким Аллах Таала ошол сабыры себептүү бейишти берер. Сабыры себептүү бейишти берер. Анткени бир нерседе жакшылык, жамандык бар экендигини биз билбейбиз. Көзүбүзгө бир нерсе жамандык болуп көрүнсө, бүттү бул эми, бүттү, үмүт түзүп коебуз баары нерседен. Бирок бир нерседе жакшылык, жамандык бар экендигини биз билбейбиз. Кээде адамдардын көзүнө жамандык болуп көрүнгөн нерсе
анын астында ал акыретте жакшылык болушу мүмкүн. Кээде жакшы иш же жаман ишти биз биле албайбыз. Жакшылык жамандыкты Аллах Таала бир иште жакшылык же жамандык бар экенин Аллах жакшы билет. Ошондуктан инсан Аллахка кайрылыш керек. Мына ушул аялдын дагы жашоосунан, мына ушул жаннати аялдын мына ушул келген хадистен мына ушундай пайданы алсак болот. Андан кийинки дагы бир окуя сахабалардын жашоосунан Умайр ибн Хумам деген Ансари деген сахаба болгон. Ушул сахаба Бадыр согушунда мушриктер бияктан келатат, мусулмандар бияктан чыкты. Жакын калды. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына карап туруп, "Куму иля жаннатин ардуха ас-самавату вал арду." Тургулай эми жаннат ошо. Тургулай эми асмандардан жана жерден чоң болгон бейиш үчүн тургула дейт. Ошондо Умайр ибн Хумам ал-Ансари айтат: "Я Расулулла, сиз айткан жаннат ошол бейиш асмандар менен жерден чоңбу?" дейт. "О, асмандар менен жерден чоң" десе, бах дейт. Бах дегени бизде да айтып коебуз го, бир таң калган кезибизде дейбиз го. Мына ушундай сөз. Анан ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мада яхмилука мин каулик?" Бул сөзүң менен, ушу бах деген, ой деген сөзүң менен нени максат кылып атасың дегенде, ошондо ошол сахаба айтат, Умайр ибн Хумам ал-Ансари: "Мен жаннатты каалап атам" дейт. Ошол мушриктерге аз калган убакытта, ошол согушка аз калган убакытта, ушу жаасы огуну сала турганга бир 5-6 та курма салып болгон экен, финик салып болгон экен. Ошону мындай карап, азыр сени жей турган болсом жашоом узарып кетет. Андан көрө таштайын деп согушка кирип кетип, ошондо шахид болуп кеткен экен ушул сахаба. Бул сахабанын жашоосунан дагы мына бейишке умтулгандарын караңыз сахабаларды. Бейишке умтулган, жаннатка умтулгандарын караңыз. Андан кийинки дагы бир сахабанын өмүр баяны Хариса ибн Сурака деген сахаба. Бадыр согушунда ушул сахаба мушриктердин огу тийип шахид болду. Анан Бадыр согушу бүткөндөн кийин энеси, апасы, эми бул нерсени энелер түшүнөт, апалар түшүнөт, баласынан айрылып турган энелер түшүнөт, апалар түшүнөт. Ошондо апасы ыйлап келди, энеси ыйлап келди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына. "О Аллахтын элчиси, эгер балам жаннатта бола турган болсо сабыр кыламын" деди. "Эгерде балам мындай болбой турган болсо, анда ыйлаймын" деди. "Ыйлаймын, Аллахка дуа кыламын, ыйлаймын" деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хариса ибн Сурака жаннату фирдаустун эң чокусуга, эң бир чейге жетти" деди. "Ошол жерде" деди. "Балаң ошол жерде" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай кабар берди. Нол сахабанын жашоосунан дагы Умайр ибн Хумам ал-Ансари бейишке, жаннатка кандай шашылгандыгын, умтулгандыгын билсек болот. Ошондуктан сахабалардай адамдар кыяматка чейин келбейт. Мындай адамдар биз үчүн үлгү. Андан кийинкиси Ухуд согушунда, Ухуд жихатында Анас ибн Надар деген сахаба. Ухуд бул Бадыр согушунан кийин, Бадыр жихатынан кийин болгон мусулмандар, мушриктер тарабынан ошол жеңилүүгө учураган. Бул да Аллахтын каалоосу менен, бул тарыхта айтылып турган ар бир окуядан өтө бир чоң бир пайдаларды алсак болот. Ушу Анас ибн Надар деген сахаба жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаачандарды бир мына ажыга, умрага барып келгендер билет. Атайын Жамалур Румат деп коет, ошол жаачандарды койгон. Биз жеңилсек дагы ошол жерден түшпөгүлө деген. Анан согуш башталган кезде алдыга мусулмандар сүрүп мушриктерди. Анан тиги сахабалар анан дүйнөнүн эмесин кылып, кичине мына ошол карап туруп анан жеңдик деген максатта мына ушундай, эми бул тарыхта көп нерсе айтылыш керек бул орунда. Анан түшүп кеткенде артта турган ошол засадада турган, мындайча айтканда, турган мушриктер анан жеңип коет, анан мусулмандарды ортодо калып кетет. Ошондо сахабалар артка чегинет. Артка чегингенде
Анас ибн Надар деген сахаба алдыға жүрген екен. Саад ибн Муаз артқа чегініп келе жатса, Анас ибн Надарды көріп қалады. Ошонда, "Йо Анас ибн Надар" десе, Саад ибн Муаз алдыға қарай дейді, "Жаннат" дейді, "Алдыда, жаннат, алдыда" дейді. Мынау Ухуд тараптан бейіштің жытыны сезіп жатамын дейді. Бейіштің жытыны мына Ухуд тараптан сезіп жатамын дейді. Ана сахабалар артқа чегініп, Анас ибн Надар ошол мушриктердің арасына кіріп кетеді. Артқа чегінбейді. Жаннат деген бойдан кіріп кетеді. Анан Ухуд соғышы болып бүткенден кейін, мушриктер кеткенден кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанағы сахабасын іздейді. Издесе, жанағы сахабаны танып болбайды, ешкім танымай қалады. Табылады, бирок ежесі қолынан таныған екен. Ошо өлгенде мушриктер ойнап жіберген екен. Мына құлақтарını кесіп, жүздерін кесіп, танығыс авалға келтіріп қойған. Жүзінен таны алған емес сахабалар. Анан қолынан ежесі танып алған екен. Анан ошол денесіндегі тарыхчылар айтат, ошол тиген, кылычтын тиген миздери, жараттары ошол 80ден ашып кеткен екен. Ошо Ухуд тараптан бейіштің жытыны сезіп атамын деп кіріп кеткен екен алдыға қарай. Мынау сахабалардың жашоосунан дагы биз булар кандай бейишке умтулгандыгын, жаннатке умтулгандыгын билсек болот. Биз азыр дүйнө менен жашап атабыз, жатсак дагы, турсак дагы дүйнө тууралуу ойлойбуз. Биздин жашоо ушул. Кудум бул жашоодо түбөлүк калып кете тургандай иштейбиз, түбөлүк калып кете тургандай жейбиз, түбөлүк калып кете тургандай киебиз. Кудум бул жашоодо түбөлүк жашагандай жашайбыз да. Анан дагы бир сахабалардын өмүр баянынан айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мешитинде асхабу суффа дегендер болгон. Кедей сахабалар болгон. Алар дайыма Куран жатташкан. Дайыма Куран жатта ошол жерде илим менен алек болушкан. Өтө кедей адамдар болгон, бара турган эч жери жок. Кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам садакалар келип калса ошолорго жиберет эле. Алар Куран жатташат эле, адамдарға Куран үйрөтүшөт эле, хадистерди үйрөнүшөт эле, хадистерди үйрөтүшөт эле. Алардын исламга пайдасы чоң эле. Алар ошол мечиттин бир бурчунда жөн эле жаткан эмес, өтө чоң иштерди жасаган. Мындайча айтканда, ошол замандын чыныгы Аллах үчүн, элчиси үчүн чыныгы мугалимдер эле. Анан ошол асхабу суффада, ошо дайыма мечитте жатып сабак берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында жүргөн Раби ибн Кааб Аслами деген сахаба болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дайыма даратына сууну даярдап берчү. Дайыма кызматын кылчу. Дайыма кызматын кылчу, даратына суу даярдап берип, дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызмат кылып жүргөн сахаба эле. Анан күндөрдүн биринде ошол сахабасына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Як Раби" дейт. Сура сураганыңды" дейт. "Сура азыр сураганыңды" дейт. "Дуаң кабыл болот" дейт. Мына сахабанын сураганын караңыз. "Ас'алука мурафaqatuka fil janna." Мен сени менен жаннатта бирге болоюн, жолдош болоюн" дейт. Эми азыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз алдыбызда болсо, сураганыңды сура дей турган болсо, квартирам жок, үйүм жок, же жер жок, же акча жок десек керек биз эми. Биздин жүрөктө ушул да эми. Мындайча айтканда дүйнө сурасак керек да биз эми. Мына сахабаны караңыз, азыр дүйнө сураса дагы кабыл болот дуасы. Алтын, күмүштөрдү сураса дагы кабыл болот дуасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сураганыңды деди. "Я Расулуллах, Аллахтын элчиси, жаннатты сураймын" деди. "Жаннатта сиз менен бирге болсом, экөөбүз жолдош болсок" деди. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бейишке биринчи болуп кире турган киши, эң жогорку Фирдауста ушул киши менен бирге боломун деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсү. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анда Аллахка дуа кылайын, ушул нерсени Аллах Тааладан сурайын, бирок сен дагы жардамчы болгон деди. "Неде жардамчы болон я Расулулла" дегенде, "Намазды көбүрөөк окугун, сажданы көбүрөөк кылгын" деди. "Нафил намаздарды көбүрөөк оку, намазда сажданы көп кыл" деди. Мынау бул жылы умрада ошо барып калып Мадинада ошо Кадыр түндө 27-си болуп, анан имам бир убакытта ошол түнкү тахажжуд намазда саждада туруп калды да. Саждада туруп калды не? Бир эле саждада бир билбейм, мен болжолдошум боюнча бир 10 мүнөткө жетип жетпей калдыбы билбейм, 5 мүнөттөн көбүрөөк турду да.
5 минуттан көбірек тұрды эле, башыбыз мындай айланып калды, мындай айланып ой кетти. Мен ойладым, бул имам өзүнөн кетип калды азыр дедим. Бул эмне мынчалык узун сажда кылып атат? Бул азыр бул имам өзүнөн кетип калды окшойт деген ой кетти мага. Кээ бирлер ойлоп тур, имам өлүп калды деп. Эми биз көбүрөөк сажда кылып койсок, намазда, кээде тахажжуд намаздарда, не кээ бир жамааттагылар не ич кызып кетет. Унча сажданы узак кылып берди деп. Эч ким сүйлөбөйт бизге, мисалы үчүн тойлордо сааттап отурабыз. Банияга барганда сааттап парда отурабыз, ысыкка чыдап. Эч ким ошол жерде чык дебейт бизди, же бир мындайча айтканда чыдап отурабыз го. Эми бир 2 минут, 3 минут, 4 минут, 5 минут саждада алысыраак калып кетсек, бизден не ичибизде бир балакеттер башталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул сахабага ушул нерседе мен сага жардамчы болоюн, намазды көбөйткүн, намазда сажданы көбөйткүн деди. Мына сахабалардын өмүр баянынан мына ушул сахабалар, эми бул сахабалардын бейишке умтулгандары, жаннатка умтулгандары өтө көп айта турган болсок, негизги ошол үлгү ала тургандар мына ушул. Эми бул сахабалардын өмүр баянын, булардын жашоосунан бул үлгүлүү бир окуяларды келтирүүдөн максат ар бирибиз бейишке, жаннатка умтулушубуз керек. Аллах Таала бейишке, жаннатка умтулган, аракет кылган пендесини жакшы көрөт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суралды. О Аллахтын элчиси, кайсы садака жакшы деп суралды. Садакадагы бир жаннатка алып бара турган эң негизги себептердин бири. Айрыкча адамдар кыйналып турган убакытта садака кылуу өтө бир чоң бир иш, өтө бир чоң бир фазилеттүү амал. Ошондо сен ден соолуктуу болуп турган убакытта берген садакаң эң сонун деди. Мына ушул эң сен ден соолук 4 мүчөң жакшы турган убакытта берген садакаң сонун деди. Анан жанагы кекиртекке өлүм жакындап калган убакытта, анан же бир колдон күчтөн эме кеткен убакытта анан дүйнөдөн алып кетет да. Мал мүлктө тура бербейт да. Инсан карыган сайын, инсан жаш өткөн сайын балдарыны мындайча айтканда көз каранды болуп калат да. Балдарынын көзүн карайт. Анан мурдагыдай анан садака кыла албайт. Бул жаш убакыттагыдай. Анан не 100 сомду көтөрүп алып, анан бир кичине эмени көтөрүп алып жүрөт. Ушу садакам деп. Адамдын эң сонун садакасы, эң жакшы садакасы ошол ден соолуктуу убакытта берген садакаң деди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эми бул хадистерден алына турган пайдалардан айта турган болсок, биринчи пайда жаннатка умтулушубуз керек экен. Жаннат бейиш акыйкатпы? Ушуну акыйкат экендигине ыйман келтирдикпи? Эми умтулуш керек. Адам аракет кылыш керек. Ойлой жаннатка, могул жаннатка оңой жетебиз деп. Жок, оңой жетип мүмкүн эмес. Напске каршы болгон нерселер менен жаннат курчалып коюлган. Бүт мындайча айтканда напсиңизге жакпайт. Багымдатка эрте менен кыштын күнүндө мындайча айтканда төшөктөн туруп келүү, мешитке, жамаатка келүү напске жакпайт бул. İnsanın napsine көп нерсе жакпайт. Ушундай напске жакпаган нерселер менен инсан ушуну күрөшүп өтсө, жеңип өтсө, анан ибадаттын лаззатыны, дамыны татып анан бейиштик болот экенбиз. Болбосо кыйын абал. Анткени Аллахтын бере турган матасы, Аллахтын бере турган сыйлыгы бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул жерден алып бул жерге коюп кое турган нерсе эмес. Бул өтө кымбат нерсе. Жаннат мына сариу иля магфиратин мин раббикум ва жаннатин ардуха ас-самавати вал арду. Асмандар жана жерден чоң болгон бейишке шашылгыла деди. Бул аяттардын маани максатын сахабалар түшүнгөн. Ошондуктан алардын жаны дагы, малы дагы бүт жашоосу Аллах үчүн болгон. Эми азыркы кезде биз мол жетелеп жүргөн, багып жүргөн, кийиндирип жүргөн, тойгозуп жүргөн балдарыбыздын акыбетін ойлодукпу? Мисал үчүн биз ойлойбуз азыр, ушул балам кандай үйлүү болсо экен, кандай жейт экен, кандай киет экен, ушунун аракети дебиз. Ушунун аракетинде жейбиз, ушунун аракетинде иштейбиз, аракет кылабыз. Эми инсан өлбөйт, рызкысы бүтмөйүнчө. Ал чоң болсун, кичине болсун, жаш болсун. Эгер рызкысы бүткөндөн кийин ал бир балекет басып өлөт инсан өзү. Болбосо өлбөйт. Бирок бизге бир ой келиш керек, бул балам менден кийин кимге сыйынат? Бул менден кийин намаз окуйбу, окубайбы? Бул балам менден кийин бул канчалык Аллахты тааныды? Ширк келтирип койсо эмне болот? Бул мен өзүм каякта болом эртең өлгөндөн кийин? А балам кайсы жерге барат? Балам жаннати болобу же тозоку болобу? Же мен өзүм тозоку болобу же бейиши жаннати боломбу деп. Бир ой, бир бизди басыш керек, кээде ойлондуруш керек бизди.
Мына ушул нерселердин негизинде жашап өтсөк, иншаллаху таала акыр акыбетте жакшылык болот. Мына кээде исламдагы ибадаттар кээде күнөөлөрдө баарысына себеп күнөөлөрүбүздө. Кээде мына фажр намазынын 2 рекет сүннөт ушунчалык оор болуп кетет бизге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ракатайн минал фажр хайрун минад дуния." Ошол 2 рекет фажр намазынын багымдат намазынын сүннөтү дүйнөдөн жана дүйнөдөгү нерселерден жакшы дейт. Дүйнө жана дүйнөдөгү нерселерден жакшы дейт. Азыр адамдардын көзүнөн не жакшы көрүнөт, не зыйнаттуу көрүнөт, баары нерседен жакшы дейт. Мына ошондуктан инсан мол айтылган хадистерден ибрат алсак, кичине амал кылсак, иманыбызды көтөрсөк, иншаллаху таала Аллах таала буйруган ибадаттарга башкачараак мамиле кылып жашайбыз. Аллах таала баарыбызга мына ушул ибадаттарды, намазды, садаканы, үмүт бардык жакшы иштерди, ибадаттарды өзү жеңилдетсин. Аллах таала өзү жеңил кылып койсо, өзү жеңил болот. Аллах таалага дайыма муктажбыз. Ар бир дем алган сайын Аллах таалага муктажбыз. Ал өтө райымдуу зат. Ла тaqнату мин рахматилла, инналлах ягфиру зунуба жамиа. Аллахтын мээрим райымынан эч качан үмүт үзбөгүлө дейт. Аллах таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү дейт. Ошондуктан жан монол кекиртекке келе элекпи? Не күнөө кылган болсо инсан Аллах таала күнөөсүн кечирет. Эч качан үмүтсүз болбош керек. Анан мен 30 жыл күнөө кылдым элем, 50 жыл күнөө кылдым элем, эми мени кечирбесе керек деген ой менен жашабаш керек. Инсан күнөө баткагына батып калса дагы, эгер Аллахка кайтса, Аллах аны күнөө жасабагандай эсептеп коет. Мына ошондуктан эч качан инсан үмүтсүз болуп жашабаш керек. Инсан өтө чоң оор күнөөлөрдү жасап койсо дагы, өлө элек экен, ал шанс бар ага баары бир. Мүмкүнчүлүк бар. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля